Россия, Казакстан, Кыргызстан каттамы боюнча ири өлчөмдө синтетикалык баңгизат ташып саткан топтун 9 мүчөсү кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык алар интернет дүкөн аркылуу иштеген кыргызстандыктар болгон. Тинтүү учурунда аларда 8 кг 700 грамм жалпы баасы 52 миллион 200 миң сомдо түзгөн мефадрон, килофадрон жана туз сыяктуу синтетикалык баңгизаттар алынган. Кармалгандар баңгизат таратып алгандан кийин төлөй албай карыз болгондорду күч колдонуп жазалап келгендиги аныкталды деп айтылат маалыматта. Топтун кармалган мүчөлөрү убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Мугалимдин ишине кийлигишип, милдетин аткарып жаткан педагогду мазактагандарга чоң айып салуу сунушталды. Тиешелүү мыйзам долбоорун Билим берүү министрлиги сунуштап, коомдук талкууга чыгарды. Анда мугалимди кесиптик милдеттерине байланышпаган иштерге жана иш-чараларды өткөрүүгө тартуу, мыйзамда каралбаган отчетторду, маалыматтарды талап кылуу, текшерүүлөрдү жүргүзүү, аларга товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча милдеттерди жүктөө, анын ичинде кийлигишүү болуп саналып, 20 миң сомго чейин айып салуу сунушталган. Эгерде ал жаңсоолорду же предметтерди көрсөтүп, анын ичинде ЖМК же телекоммуникация тармактары аркылуу билдирген сыйлабагастыктарды көрсөтүү үчүн 25 миң сом айып салынган. Эгерде бул жоосундар 16 жашка чейинки окуучу тарабынан жасалса, ата-энесине же мыйзамдуу өкүлүнө эскертүү берилет. Эгерде дагы кайталанса, 30 миң сом айып салынат. Өлкөдө мугалимдерди кордоп, басынтып, мазактап, ал тургай кол көтөргөн учурлар катталып жатат. Буга байланыштуу жоопкерчилик сунушталган. Кийин парламентте айыптар кыскарып 1000 сомго түшкөн. Жакында эле номер 57 мектепте окуучунун энеси окуучулардын көзүнчө мугалимди басмырлаган видео тараган. Буга Билим берүү министри Доктуркүл Кендирбаева реакция кылып, мугалим жалдап алган кол эмес же мала эмес десе, президент Садыр Жапаров мындай түркөйлүккө эч жерде жол бербеши керектигин билдирген. Сузак районунун Октябрь айылындагы балдар сабалган Кенжетай бакчасында тарбиячылар, балдар жана ата-энелер менен психологдор иштеп жардам беришти. Бул тууралуу Билим берүү министрлиги маалымдады. Аталган бакчада Ош мамлекеттик университетинин психология кафедрасынын башчысы Акчачы Жолдошова баш болгон психологдор тобу барган. 2 декабрда социалдык тармактарда аталган бала бакчада балдар сабалгандыгы тууралуу видео тасма тараган. Анда бакчанын Кенже тобундагы балдар тамак ичип жатканда тамак ичпей ыйлап жаткан балага арткы фондогу аял кол көтөргөн жана жаакка чапкандыгын көрүүгө болот. Тасманы интернетке тараткан адам анын жеп жаткан тамак ашындагы сүрөтүн жарыялаган. Анда балдарга берилген азык-түлүктүн сапаты начар экендигин көрүүгө болот. Бул боюнча башкы прокуратура Сузак районунун Октябрь айылындагы Кенжетай бакчасынын кызматкерине карата кылмыш ишин козгогон. Билим берүү жана Илим министрлиги райондук билим берүү бөлүмү тарабынан балага кол көтөрүлгөн окуянын чоо жайын аныктоо боюнча комиссия түзүлгөндүгүн маалымдады. УКМКнын төрагасы Камчы Экташиев коррупцияга каршы күрөшүү боюнча мыйзам жаңы жылга чейин кабыл алынып калат деп үмүттөнүп жаткандыгын айтты. Буга чейин УКМК коррупцияга каршы күрөшүү багытында мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Документке ылайык коррупциялык кылмыш боюнча соттолгондор мамлекеттик же муниципалдык кызматтарга алынбайт. Ал жакта иштөөгө өмүр бою тыюу салынат жана башка катаал жазалар каралган. Мына ушул мыйзам долбоору боюнча депутат Дастан Бекешев мыйзам кабыл алынса, мүмкүн легалдаштырылгандардын тагдыры эмне болоруна кызыкты. Бул мыйзам долбоору кабыл алына элек. Ал үчүн окуудан тез арада кабыл алынып, президент кол коюп берсе, мыйзам 2025 жылдан баштап ишке кирет деп үмүттөнөм. Тамашалап айтканда, коррупционерлерден 31 декабрга чейин кылмыш кылганга убактысы бар. Андан кийин айыптар жоюлуп, коррупционерлер камалат, деди Камчы Экташиев. Ошондой эле ал буга чейин кармалгандардын 80% айып төлөп кутулуп кетип жүргөндүгүн белгилеп, эми андай болбой тургандыгын кошумчалады. Анын айтымында, азыр иштеп жаткан мыйзамдын алкагында коррупцияга айыпталгандардын 80% айыппул менен чыгып, 13% гана соттолгон. Ал эми үчүнчүсүндө айтып атпайсызбы? Жанагы чоң кызмат иштегендердин жакын тууган уруктары ушул статьялар менен эми баласы болуп калат, ата-энеси болуп калат, мындай өмүрлүк жолдоштору болуп калган болсо эмне болот деп. Алар мыйзамдын чегинде биринчиден жумуштан кетишет. Себеби коррупция менен өкүм чыккандан кийин, өкүм чыккан адамдын башка бирөөнүн мисал келтирбейли, мен эле айтайын, эгерде менин коррупция менен өкүм чыга турган болсо, менин балдарым милицияда иштейби, прокуратурада иштейби, же мамлекеттик башча кызматтар иштейби, сразу жумуштан алынышат.
Өлкө боюнча бардык бала бакчада видео камера орнотуу каралууда. Бул тууралуу билим берүү министринин орун басары Надира Жусупбекова маалымдады. Мындай чара Сузактагы бала бакчада балдардын сабалышынан кийин көрүлгөн. Ар бир айыл шаар менен байланышып жатабыз. Учурда канча бакчада видео көзөмөл бар экендигин текшердик. Ал жердеги жергиликтүү бийлик менен дагы байланышып, видео камера орнотулушу керектигин айттык. Аны колдонуу боюнча инструкция дагы жөнөтүлөт. Анткени купуялуулук дагы сакталып, ата-энелер балдарын камера аркылуу карап тура алгандай болушу керек. Ал эрежелердин сакталышын бакчанын жетекчиси көзөмөлгө алышы кажет, деди Жусупбекова.